Кутман кечиңиздер менен Түз эфирде күндөмий маалыматтык программасы. Аны мен Кудус Кенжебаева алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Эдуард Кубатов дүйнөдөгү эң татаал 3 чокуга чыгууну пландоодо. Президент Садыр Жапаров Эвересттин чокусун багындырган белгилүү альпинист менен жолукту. Кнопка баскыч атка конгон депутаттар жогорку кеңеште бармак изи менен добуш берүү сунушу качан ишке кирет? Кыргызстандын айыл чарба тармагында 18 000 көйгөй бар. Алардын негизгиси болуп дыйкандарга суга суу жеткирүү. Жалал Абад муниципалдыгына базардын сырт жагында өз билемдик башаламандыктар орун алууда. Жарандар түшүндүрүү, эскертүүлөргө карабай алып сатуу иштерин жол четинде жүргүзүшүүдө. Президент Садыр Жапаров Эвересттин чокусун багындырган белгилүү альпинист Кыргызстандан Альпинизм Федерациясынын президенти Эдуард Кубатов менен жолукту. Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысы өлкөнү даңазалаган атамекендеги спортчулардын ийгилигин жогору бааларын белгиледи. Садыр Жапаров Кыргызстанда дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын баса белгиледи. Мамлекет спортчуларга колдоо көрсөтүүнү улантат жана жогорку натыйжаларга жетишүү үчүн бардык зарыл шарттарды түзөт. Өз кезегинде Эдуард Кубатов жолугушуу үчүн президентке ыраазычылык билдирип, дүйнөдөгү бардык 14-8 миңдик чокуларды багындыруу ичинен кирген эң абройлуу жана татаал жер таажысы программасына катышкандыгы тууралуу айтып берди. Ал үстүбүздөгү жылдын апрель айынан июль айына чейин дүйнөдөгү эң татаал 3 Лходзе, Макалу жана К2 чокуларына чыгууну пландап жатканын айтты. Ошол эле маалда чокуга көтөрүлүү кычкылтекти колдонбостон сплет режиминде жүргүзүлөт. Аягында президент Садыр Жапаров Эдуард Кубатовго Кыргызстандын желегин тапшырып, чокуларды багындырууда ийгиликтерди каалады. 3 улуту бүт бары 8500 метрден ашкан. Азыр кислород колдонбой чыгам. Кыргызстан. Буга чейин андай бийиктиктерге кислород колдонуп чыккансыңар да? Мен Эверестке кислород менен чыккам. Анан Манаслуу билсеңиз, Манаслууга биз кислородду колдонбой чыккам 8200 метр. Но азыр аябай ортолор, К2, Лходзе, Макалу аракеттенен ага да мен кислородду колдонбой чыккам. Кыргызстандын рекорду. Бишкек жылуулук борборундагы жаралууну изилдөө үчүн түзүлгөн комиссия бул кырсык боюнча бир катар жетекчилерге чара көрүүнү сунуштады. Бул тууралуу 1 апрелдеги маалымат жыйында комиссиянын төрагасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Алар келтирилген сунушта энергетика министри Таалайбек Ибраевке сөгүш берүү, министрдин ушул тармакты караган орун басарына катуу сөгүш берүү жана жептен кызматкерлерине тартиптик чара көрүү каралган. Жылуулук электр борборундагы авариялык кырдаалдан улам келтирилген чыгымдын алдын ала суммасы 69 миллион 630 миң сомду түзгөнүн борбордун жетекчиси Алпбек Садыров билдирди. Анын айтымында келтирилген зыяндын көлөмү дагы өсүшү мүмкүн. Быйыл 2 февралда Борбор калаадагы жылуулук электр борборундагы авария болуп, анын кесепетинен айрым жабдыктары иштен чыккан. Жылуулук тармагынан белгиленген температурасы плюс 65-70 градустан плюс 35-40 градуска чейин төмөндөгөн. Кырсыктын кесепетинен 5 кызматкери жабыркаган, алардын дарылануусу азырда уланууда. Акылбек Жапаров балабакчага кабыл алуудагы мүчүлүштүктү жоюуну тапшырды. Кыргызстанда учурда 220 миң жеткинчек балабакчага барат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки билим берүү боюнча өткөргөн жыйында айтылды. Анда 2022 жылы балабакчалардын саны 6,6% өсүп, 1712ден 1834кө көбөйүп, балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтуу 26,4%га жеткени белгиленген. Жапаров балдарды балабакчага кабыл алууда мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик бюрократиялык жол жоболордон арылып, бул ишти системалуу жүргүзүшү керектигин кошумчалады. Балдарды өнүктүрүү жаатында жакшы жыйынтык көрсөткөн долбоорлорду көбөйтүүгө чакырды. Биз ушу садик яслелеринин школго барганга чейин, мектепке барганга чейинки балдарды эң чоң проблема көрүп,
президенттин тапшырмасын аткарабыз деп. Биз ошону акселератор программасына киргизип, жөнөкөйлөттүк да. Жөнөкөйлөтүп, анан мына өзлөрү заявка берсе, ошо заявительный принцип менен садиктерди ачканга, санитарно-эпидемиологический службалар, МЧСтер, пожарниктер, алар ушу жөнөкөй тартиптерин баарын караштырып ордуна келтирди. Балабакчаларда тамак берүүнү уюштуруу кайра мамлекетке жүктөлөт. Жогорку кеңештин жыйынында билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Мыйзам долбоорунун максаты балабакчаларда тамак ашка ата-энелер тарабынан гана төлөө ченемен алып салуу болуп саналат. Жогорку кеңештин депутаттары былтыр декабрда билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилгелеген мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Демилге чыгаттары 18 депутат кол койгон мыйзам долбоорунда 28 берененин 6 бөлүмүн толугу менен алып салуу сунушталган. Айтылган берене билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу тартиби деп аталып, анын 6 бөлүмүнө мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу ата-энелердин каражатынын эсебине жүзөгө ашырылат деген эреже киргизилген болчу. Ошол эле депутаттар учурда тамак ашты ата-энелерге жүктөп коюу колунда жок үй-бүлөлөрдүн укугун бузаарын белгилешет. Себеби билим берүү жөнүндө мыйзамдын 46 беренесинин 3 бөлүмүндө каралган ар бир адам мамлекеттик билим берүү уюмдарында мектепке чейинки, жалпы негизге, орто, жалпы жана баштапкы кесиптик билимди акысыз алууга укуктуу деген эреже бар экенин жүйө келтиришет. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин 11 апрелдеги жыйынында балдар көрүп жаткан мультфильмдерди ар кандай оюндарды кыргызчалоону талап кылды. Ал айыл жергелеринде балдар YouTube'дан орусча, англисче мультфильм көрүп, оюн ойноп, тили кыргызча чыкпай жатканын сындады. Тез арада мультфильмдерде интернет оюндарын кыргызчалаш керек. Керек болсо балдар көрүп же ойноп жаткан башка тилдеги бардык нерселерди өчүрүп кыргызчалаш керек. Болбосо кыргыз тили жоголот, деди Нурланбек Шакиев. Ал мындан тышкары өлкөдө адам аттары арабча, орусча коюлуп, кыргызча ысымдар жоголуп кеткенин сынга алды. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Кыргыз Республикасында адал индустрия жөнүндө мыйзам долбоору 2-чи окууда талкууланды. Демилгечи министрлер кабинети. Бүт кыргыздын сөздөрүн биз аябай арапташтырып же орусчалап өзгөртүп бирдик. Мынакей адам аттарын койгондо да кыргыз ысымдары арабча болуп кетип атат көбүнчөчү. Мына ушундай сонун кыргыздын аттарын эмне үчүн биз арапташтырып же орусчалап же башка тилде коюшубуз керек? Бул абдан маани бере турган нерсе. Эгерде биз нукура кыргызча аттарды койбосок, анда тилибиз жоголуп бараткан аз келгенсип, кыргыздын аты да жоголуп кетет, урматтуу депутаттар. Бүгүн биз тилди сактап калбасак, эртең ушундай коркунуч болуп атат, 5-10 жылдан кийин таптакыр кыргыз тилин жоготуп алабыз. Мына атыбызды жоготуп баратабыз. Аттарыбыз арабча болуп кетти, орусча болуп кетти, башка тилде болуп кетти, урматтуу депутаттар. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков мандаты боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин мыйзамсыз деп ага каршы жогорку сотко кайрылаарын билдирди. Эмилбек Абдыкадыров губернатор же мэр болуп турганда арыз жазса туура болмок. Жумушу жок калганда мандат алам дегени адамдык, аксакалдык сапатка жарашпай жатат, деди депутат. 9 апрелде Бишкек шаардык соту буга чейинки инстанциянын номер 21 Талас шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимин күчүндө калтырган. 2021 жылы аталган округдан талапкер болгон Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлү буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына номер 21 Талас шайлоо округунан депутат болуп келген Бактыбек Чойбековдун добуш сатып алганын айтып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну өтүнгөн. Боршайком 22 февралдагы отурумунда аны канааттандырган эмес. Бишкек шаарынын административдик соту 28 февралда бир мандаттуу 21 Талас шайлоо округундагы жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча Эмилбек Абдыкадыровдун арызын канааттандырган. Кнопка баскычтар карапайым калк ичинде депутаттардын дагы бир ушундай аталышы пайда болгон. Анткени добуш берерде эл өкүлдөрү ары бери чуркап, башка депутаттардын кнопкаларын басып жүргөнү ачык айтылып, атүгүл тасмалары социалдык тармактарга желдей тарап кеткен. Мунун алдын алуунун ар түргөн амалы жасалып, бармак изи менен добуш берүү дагы демилгеленген. Дегени менен азырынчалардан бири дагы ишке ашкан жок. Бул күндөрү дагы депутаттар жаңы системаны ишке киргизүү маселесин комитетте кайрадан карап чыгышты.
депутаттар мыйзамды сакташыбыз керек да. Кнопканы баспочу, андай болбош керек. Жогорку кеңештин депутаттары кнопка баскыч атка конгонуна көп болду. Добуш берерде эл өкүлдөрү башкалар үчүн дагы кнопка басып жатканы дээрлик ар бир жыйында байкалып келген. Ал тургай тасмалар желдей тарап коомчулуктун сынына кабылып турган. 120 барында мен деле 1-2 жолу барып отчет бергенмин. Реформага катышып ошондой отчетторду бергенбиз. Ошондо деле 50%ке жетпеген депутаттар отурчу эле да. Анан эми ошол эле маалда отчет берип атканда 45% депутаттар голос берип атат. Бирөөсү барып туруп 7-8'di басып атат жүгүрүп. Телевидениеге көрсөткөндө баягы аргасыздан баягы отурган жердеги адамды, депутаттарды гана көрсөтөт да. А калган зал өзү бош болуп атат. Депутаттар бул маселени кайра-кайра көтөрүп, ар түрдүү амалдарды ишке ашырууну сунуштап келет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай чара көрүлгөн жок. Акыркы жылдары айтылып келе жаткан бармак басуу менен добуш берүү маселеси дагы ишке аша элек. Аны конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети кайрадан талкуулады. Ар бир депутат персонально добушту берет. Конечно. Тура? Вот если Тура? сейчас... Вот персонально, тура? Ошондон баштайлы. Вот персонально. А бизде тилге каршы практика жүзүндө мындай болуп калды да. Мен мисалы кетип атам, мен айтам, сен меники кнопканы баспочу, андай болбош керек негизи. Конституцияга бул туура келбейт. Ошон үчүн биз давайте хотя бы 1 январга чейин, 26-жылга чейин ушул норма жашайлы. Добушту бербей калса, хотя бы ал отсутствующий болсун. Добуш берердин астында регистрация кылып атпайбызбы? Мы регистрируем, биз катталып атабыз. Катталган адам азыр эле катталды, анан он решил не давать голосование, анан бул кайра катталбады деп калабыз да. Мен ойлойм мындай болот атат. Сиздин айткан сунушуңуз ансыз деле алдын ала ишке ашып кетет 26-жылы 1 январда. Жана биз киргизген отпечаток полис менен өз ордуна келип калат. Все, анда уже маселе чечилет да. Потому что регистрация кыла албай каласың. Мисалы мен бирөөнүн ордуна азыр регистрация кылсам мисалы, а кийин отпечаток полис келгенде мен регистрация кылбай калам. Буга чейинки маалыматтарда жаңы система үчүн Кореядан грант берилери ушул жылдын сентябрь айында ишке кирери айтылган. Бирок ар түрдүү себептерге байланыштуу системаны ишке киргизүү мөөнөтү 2026 жылга калды. 2026 жылдын 1 январынан деп сиздерге сунуштап атабыз. Себеби бул система толук Корея тарап ишке киргизгенден кийин биздин өзүбүздүн ички процедураларды дагы өткөрүш керек болуп атат. Мыйзамга ылайык мыйзамдар жогорку кеңештин чечимдери депутаттардын көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Бирок иш жүзүндө депутаттардын көбү жыйынга катышпай жатканын эл өкүлү Дастан Бекешев сынга алды. Ошол эле кезде ар бир депутат өзүнө добушту бериш керек эле, туурабы? Ошондо хотя бы 45-46 депутат отуруш керек. Бизде сиз өзүңүз эле менден жакшы билесиз. Бизде отурумда 30-35 депутаттар. Анда туруп же аппарат санаш керек. Бирден аппарат санап чыгыш керек. 46 депутат барбы, жок? Аны оңой эле, Дастанбек Арсбек. Ачык эле айтсам, ал оңой эле. Камера менен санаса болот да. Бирок бизде камераны атайын уже азыр жарандардан катып, мына көрсөтпөй жатат. Залда ким отурат, отурган жок, аны уже YouTube'дан көрө албайсың. Сайырда 30-20 киши отурган жок. Айырда 50-ден ашык киши отурат. Биз деле ошол жерде отуруп карап атабыз, санап атабыз. Сиз эмне комитет эмес, палатаны айтып атабыз да. Палатада кворум болгон үчүн иш алып барып атабыз. Эгер кворум болбосо иш алып барбайбыз. Убакыт беребиз 15 мүнөт. Дагы күтөбүз 15 мүнөт. Эгер кворум болбосо, анда кийинки жумага жылдырабыз. Или эртеңки кийинки күнгө. Бармак басып добуш берүү депутаттардын моралдык жоопкерчилигин күчөтүп, элдин ишеничин бекемдейт дешет серепчилер. Анткени ар бир эл өкүлү өзү катышып, өз оюн так билдирип, кнопка басуулар азаярын айтышат. Ушу туура голосту берейли. Актайлы элдин атынан келгенден кийин өзүбүздүн голосубузду так берейли. Мээниебизди алдыга коёйлу. Же бар дейли, жок дейли деген. Ошондуктан али мына азыр туура болуп атат. Жеке оюн так көрсөттү да, же бар же жок дегенди көрсөтөт. Ошондо элдин ишеничи пайда болот кайрадан.
Бүгүн 11 апрелде Жогорку Кеңеште атмосфералык абаны коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун өтпөй калышы боюнча пикир келишпестиктер чыкты. Депутат Кубанычбек Самаков мыйзамга макул деп добуш бергенин, бирок жыйынтыгында каршы болуп көрсөтүлүп калганын айтып чыкты. Мындан улам документтин парламентте өтпөй калганынын мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөрүлдү. Эл өкүлү Дастан Бекешев соңку учурда депутаттардын жыйынга катышпай жатканын сындап, кесиптештерин жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Жана сессияда жок депутаттардын ордуна добуш берүүнү токтотууну сунуштады. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 11 журналисттин кармалышы жана аларга коюлган айыптар тууралуу комментарий берди. Ал 11 апрелде Кабар мамлекеттик агенттигине курганы маегинде бул иште саясий себеп жок экенин айтып, кармалган журналисттерди жалган маалымат таратып, элди дүрбөлөңгө салып жатат деп айыптады. Жапырт башаламандыкка айыпталып жаткан 11 кишинин 2 гана журналист, калгандары блогер атыккан жогорку билими жок деп атады. Биз журналисттерибиз деп эле оозуна келген оттой берсе камайбызда. Жалган жала жаап, калп маалыматтарды таратып, эч кандай жооп бербейбиз. Биз журналистпиз деп отура берсе болобу. Журналистиканы анын мыйзамдарын билбеген билими жоктор болуп жатпайбы. Билими жок үчүн жалган маалымат таратышып, элди дүрбөлөңгө салып жатышпайбы. Анан эле аларды журналисттер деп ызычуу чыгара бериштен кереги жок деди министр. Ал такталбаган маалымат үчүн Европа, АКШда жаза күч экенин, мындай талаптарды Кыргызстанга да киргизүү керектигин кошумчалады. Министр бийликти сындоого эч кандай чек жок экенин, өлкөдө сөз эркиндиги корголо турганын белгиледи. Жасалма акча каражаттарын сатууга аракет кылган жаран кармалды. УКМК терроризмде жана диний экстремизмде каржылоого каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Ысык Көл облусунун Тоң районунун 1975 жылы туулган тургуну тарабынан ири өлчөмдө 100 АКШ доллары номиналындагы жасалма акча каражаттарын мыйзамсыз адалдоо иш-аракеттерин аныктады. Буга байланыштуу 8 апрелде кылмыш жаза кодексинин 233 акча жана баалуу кагаздарды жасалмалоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүү жасалма банкнотторду сатууга аракет кылып жаткан жеринен кармалды. Жеке тинтүү учурунда анын жанынан 19.800 АКШ доллар өлчөмүндөгү жасалма акча табылган. Учурда кармалган жаран 1 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бишкектен батыш тарабында түштүк магистралда чоң жүк ташуучу унаалардын 10 чакты айдоочусу митингге чыкты. Алар жылуулук режим жол берсе, шаар ичинде жүрүүгө уруксат берүүнү суранууда. Буга чейин Бишкек мэриясы 5 апрелден 1 октябрга чейин 7:00дон 21:00го чейин 18 тоннадан ашкан чоң жүк ташуучу унааларга шаар ичинде жүрүүгө тыюу салган. Чектөө тез бузулуучу азык-түлүктү, гуманитардык жардамды ташыган. Мэрия тарабынан курулушка жол оңдоого тартылган жана муниципалдык буйртманы аткарган унааларга тиешелүү эмес. Былтыр күндүн табы 28 градустан жогору болгондо тыюу салынса, быйыл жылуулук режими көрсөтүлбөгөн. Мэрия тыюу салууну жол коопсуздугун жакшыртуу, ошондой эле жолду пайдалануу мөөнөтүн узартуу максатында киргизген. Тыюуну бузган жеке тараптарга 17,5 миң сом, юридикалык жактарга 55 миң сом айып салынат. Кыргызстанда холера оорусу боюнча коркунуч жок экенин Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева 11 апрелде билдирди. Анын айтымында Казакстандын Алматы шаарында холера аныкталган кыргызстандык менен чогуу келген адамдардан анализ алынып, баары таза чыккан. Азырынча коркунуч жок, учакта аны менен чогуу келгендерден анализ алынып, баарынын жыйынтыгы терс чыкты. Бул байланыш самолетто болгон. Анда жүргүнчүлөрдөн ар бирине өзүнчө идиште суу берилет, аралык сакталат. Ошол себептүү мындай шартта холера жугуусу кыйын. Ага карабай дагы бир жолу ынануу үчүн анализ алдык. Холера менен ооруган аныкталган бейтап Кыргызстанга келе элек, ошол жакта дарыланып жатат, деди Арыкбаева. Казакстандын санитар карантин көзөмөлүк кызматы 4 апрелде Индиянын Дели шаарынан Алматыга Air Astana аба компаниясынын учагы менен келген кыргызстандык аялдан холера аныкталганын билдирген. Маалыматка караганда кыргызстандык жаран Алматы аркылуу мекенине учуп келмек. Казакстандын санитардык карантин көзөмөлүк кызматкерлери анын жугуштуу ооруга кабылганына шек санап, иликтөө жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында бейтап холерага чалдыкканы аныкталган.
Кыргызстандан айыл чарба тармагында 18 000 көйгөй бар. Бул тууралуу айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев Жогорку кеңештен агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин жыйынында билдирди. Анын негизгиси болуп дыйкандарга суга суу жеткирүү маселеси айтылды. Буга улай эле айыл чарба министрлиги өлкөнүн ар бир райондон климаттык, кыртыштык өзгөчөлүктөрүн эске алуусу менен облустарга карата кандай өсүмдүктөрдү эгүүгө болоорун иштеп чыккан. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Сузак районунун тургуну Мырзабек Маматов 80 сотик жер тилкесине жүгөр эгип жатат. Анткени бул жерде суу тартыштыгы жаралгандыктан көп суу талап кылбаган өсүмдүктөрдү эгүүгө мажбур. Буга улай эле айыл чарба техникалары да тартыш дейт. Мына каналдарды тазалап атат, бирок ушу бизге кандайдыр суу тартышта мына Шаңгет сайдын суу азбы? Буудай эгебиз, мак эгебиз, бедеге өттүк, шал эктик. Шалы берлерге болбойт, ошо суу кеңири дедим, ошол жактарга эктик эле аны да токтоттук. Техникаларыбыз өтө кыйын. Биздин түштүк жакта техникалар күчтүү, мындай эски техникалар. Ушулар менен аз мак эгип атабыз. Жаңы техникалар жок. Жаңылар бар, менчиктерде мындай айыл өкмөт тараптан жаңы техникаларды берсе, түндүк тараптагы дайылып. Бизде ушу техникадан кыйыныраак, анан үрөндөрдү тамдап эгип атабыз. Агро магазиндерден алып. Ал эми облустук бийликтин айтымында дыйкандарга суу жеткирүүдө аракеттер көрүлүп жаткандыгы маалымдалды. Жыл башында пландалган каналдарды тазалоо иштери 80% аткарылган. Ал эми облуста айыл чарба техникалары боюнча эч кандай маселе жаралбастыгы айтылды. 704 километр чарба канал болсо, анын 188 километри пландалган тазалоо боюнча. Бүгүнкү күндө 80% ашыгы тазаланып бүттү. Ал эми ички чарбалык каналдар 100% тазаланып, бүгүнкү күндө суу берүүгө даяр. Жер семиктиштер боюнча бүгүнкү күндө ар бир районго, ар бир айыл өкмөткө чейин жер семиктиштер жеткирүү берүү боюнча да иштер жүрүп жатат. Техникалар бүгүнкү күндө жалпы облус боюнча жетишпестик жок. Техникалардын даярдыгы да бүгүнкү күндө 90%-дан ашып калды. Буюрса техника боюнча эч кандай жетишпестик болбойт. Айыл чарба министрлиги өлкөнүн ар бир районунун климаттык, кыртыштык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен облустарга карата кандай өсүмдүктөрдү эгүүгө болоорун иштеп чыккан. Ал эми Жалал Абад облусундагы дыйкандарга бул жылы дан өсүмдүктөрүн көбүрөөк эгүү сунушталган. 2024 жылдын түшүмү үчүн жалпы облус боюнча 161 300 гектар жерге азы айыл чарба өсүмдүктөрүн эгүү пландалган. Бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында кылкандуу негиндерге көбүрөөк басым жасап атабыз. Ошонун алкагында мына 24 жылдын түшүмү үчүн 20 000 гектардан ашык буудай, 15 000 гектардан ашык арпа эгүү пландалып, бүгүнкү күндө аяктоо алдында турабыз. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев Жогорку кеңештин комитетинин жыйынында айыл чарба тармагы боюнча өлкө аймагында 18 000 көйгөй бар экендигин айтты. Анын негизгиси болуп дыйкандарга суга суу жеткирүү. 3 айдын ичинде ар бир айылда биздин карамагында турган кандай проблемалар бар деп тизмектеп чыктык. Жалпысынан 18 000 проблема бар экен. Ар бир айылда. 5-6 проблема бар. Ушул проблеманы чечиш керек. Бир проблеманы эртең чечем, экинчи проблеманы бир күн чечем деп мына бел байладык биз. Биз деле патриотпуз, биз деле эл үчүн, мамлекет үчүн күйүп атабыз биз деле. Тез арада. Бүгүнкү күндө мына первоначально кечээ Всемирный банктын форумда болгондо 157 миллиард сом азыркы керек деп атам мен. Биринчи багыт бул суу. Бизде азыр климаттык өзгөрүш багытында эртеңге азыркы көңүл бурбасак, биз эртең суусуз калып калабыз. 2023 жылы өлкө боюнча 1 232 000 гектар жер айдап себилген. Быйыл пайдаланылбай калган жерлердин эсебинен айыл чарба жерлери 4 000 гектарга көбөйүп, 1 236 000 гектарга чыккан. Мунун ичинен буудай 240 000, арпа 240 000 жана жүгөрү 112 000 гектарга эгилет. Ал эми кызылча 14 000 гектарга айдалат. Өлкөдө 700 000 тоннадай картошка керектелсе, бирок өндүрүү 1 200 000 тоннанын тегерегинде экендиги айыл чарба министрлигинин маалыматында айтылат. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион.
Жалал-Абад муниципалдык автоунаа базарда төлөмдөр жогорулаганы менен кемчиликтер жоюла элек. 2000ден ашуун унаа кирип чыккан базарда бир эле кирип чыгуучу шлагбаум иштеп жатат. Экинчи жагынан кирүүгө гана мүмкүндүк бар. Базар кызган убакта бир шлагбаум жетишпей, баш аламандык жаралат. Учурда унаа базардын сырт жагында дагы өз билемдик менен соодасын жүргүзгөндөр пайда болду. Аларга ким уруксат берди, төлөм жүргүзүп жатышабы? Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Жалал-Абадта ар жуманын бейшемби күндөрү унаа базары иштейт. Учурда дагы соода кызуу жүрүп жаткан мезгили. Барыбызга маалым болгондой, жаңы жылдан тарта унаа базарындагы тарифтер көтөрүлгөн. Жергиликтүү бийлик муну менен базардагы көйгөйлөрдү чечүүнү көздөгөн. Мында ушул асфальттоо иштери, ушул чачкындуу соода жайларды калыбына келтирүү иштери аткарылмак. Ушул тапта бул жерде кандай жумуштар аткарылууда, башаламандыктарга жол берилбей жатабы, толугураак маалымат алабыз. Жылына шаардык казынага миллиондогон каражаттарды алып келген унаа базардын сырт жагында мына ушундай өз билемдик башаламандыктар орун алууда. Жарандар автоунаа токтотуучу жайларда чачкынды соода жайларын куруп, унааларды алып сатуу иштерин жүргүзүшүүдө. Талапка ылайык сатуучулар базардын ичине кирип, төлөмдөрдү аткаргандан кийин гана соода жүргүзө алат. Бул жерге унаасын токтотууга гана уруксат. Канча убакыттан бери соода кылып атасыз бул жерде? Бүгүн чыктык. Биринчи жолу. Бул жерде жолго чыгып турган мыйзамдуу болобу же мыйзамсыз болуп калабы? Мыйзамсыз. Ижарага акча төлөйсүңөр, төлөбөйсүңөрбү? Төлөйбүз эми. Канчадан бересиңер? Жок, биз бүгүн чыктык эми. Мен уруксат алып отурам. Уруксат алып отурасызбы? Канча төлөйсүздөр? Кайке? Могул жерге канча төлөйсүз? Сагабы? 150 сом төлөйм. 200 сом ким алды сизден? Эмне кечкерге алып кирбедиңиз? Мен азыр эле кайра кетем да. Убактым жок, кыйып чыктым да. Азыр эч кандай акча төлөбөй эле жөн эле унааңызды коюп сатып атасыз. Кече күнү койгондо өткөн базар төлөгөнбүз, ушул жерде бир эже келип алып. Ушул жерде отуруп, Азыр бар жагы ушунда коюп алып бизге ушу көйгө. Бизге ушу гай кызматкер болсо ушуну айдап базарга алып кирип берсе жакшы болот. Мына машинаны мына сатармандар ичкерге килип койсоңуздар жакшы болот эле ака, бизгечи. Дээрлик жүздүн терегиндеги унаа базар сыртындагы жол боюнда сатууга коюлган. Муниципалдык базардын ичинде болсо бош орундар турат. Унаа базардын жетекчиси Адилет Бостонов жарандарды талапка баш ийдире албай жатканын билдирүүдө. Түшүндүрүү, эскертүүгө карабай кайра эле ошол абал дейт. Ал жол кайгылуу кызматкерлеринин көмөгүнө муктаж экенин кошумчалады. Көйгөй эми биз азыр мына базардын сырт жагында жолдорду болуп атат. Ушул жерден бир канча ушул гай кызматкерлерине дагы кайрылдык. Ушу бир келип жардам берсе бизге жакшы болот. Өзүнүн жетекчилерге дагы айттык. Ушу гайлер келип бир карап берсе, себеби чыгаарда машина бар, жолго коюп алып биздин өзүбүздүн күчүбүз жетпей атат ал дегенге. Жалал-Абад муниципалдык автоунаа базарда төлөмдөр жогорулаганы менен кемчиликтер жоюла элек. 2000ден ашуун унаа кирип чыккан базарда бир эле кирип чыгуучу шлагбаум иштеп жатат. Экинчи жагынан кирүүгө гана мүмкүндүк бар. Базар кызыган убакта бир шлагбаум жетишпей башаламандык жаралат. Тургундар унаа базар чукур жерде жайгашып калгандыктан жамгыр жааганда көлчүккө айланып кыйынчылык туудуруп келерин айтып келишет. Ооба, чынын ал жерде сууга толуп кыйналабыз, нарыгында. Асфальт куюп, жерлер тегиздеп. Кичине чаң болуп калат нары айдаганыбызда. Ичинде мына бир 2-3 сааттан башталат да, бул жер. Пробка болуп чыккан невозможно болуп калат да. Базардын ичи бир аз ба жолдон ылдый жайгашып калгандыгына байланыштуу суулар баягы көлчүктөп калып атат. Анын атайын ушу арык менен агызып, наркы суу тазалоочу курулмага чейин жөнөтүү маселеси бар. Негизги ушулар. Анан жердин бир аз тардыгы болуп атат. Эми муну дагы бул маселени дагы карап атабыз. Ошо быйылкы жылдын эсебинен ошо суу кетирүүчү атайын арык жасоо менен электрондуу шлагбаум коюу маселеси каралган. Быйыл Жалал-Абад муниципалдык базарды кеңейтүү каралган. Учурда жер тилкелерди аныктоо иши жүрүп жатат. Андан кийин акча каражаты бөлүнүп, тиешелүү жумуштар аткарылары маалымдалат. Асель Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал-Абад. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мамлекеттен 100 000 сомдуу кийим жана кантип ала аларын айтты. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда президенттин жакырчылыктан чыгуу демилгесин ишке ашыруунун алкагында быйыл 20 000 үй бүлө мамлекет менен социалдык контракт түзүп алат. Социалдык паспорты бар же үй бүлөгө көмөк көжөлөк пулун алган аз камсыз болгон үй бүлөлөр социалдык контракт түзүп алышат. Үй бүлөдө эмгек жана мүлк потенциалы болушу керек, ошондой эле реалдуу бизнес план түзүлүшү керек. Социалдык контракт түзгөн үй бүлөгө өзүнүн чакан бизнесин ачууга же өнүктүрүүгө акысыз 100 000 сом берилет. Социалдык контракт түзүүдө 3 же андан көп балалуу же ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө 1 айыл
материал бир продукт долбоорунун жана жашыл экономиканын критерийлерине жооп берген кирешелүү жана туруктуу бизнес планы бар үй бүлөлөргө артыкчылык берилет. Учурда 13 миңге жакын үй бүлө өз бизнесин ачып, мамлекеттен колдоосу менен киреше алып баштады. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Тимурлан Ташиев өзү билим алып кеткен мектебиндеги бир окуу бөлмөсүн толугу менен оңдоо иштерине көмөк көрсөттү. Бишкектеги номер 64 мектеп гимназиясы Союз мезгилинде курулгандыгына байланыштуу андагы канаалардын эмерек жана буюм тайындарына да көп жылдан жүз болгон. Мындан улам учурда билим алып жаткан жаш өспүрүмдөргө жана анда сабак берген мугалимине заманбап шарт түзүүгө аракеттенген. Эми балдар жаркыраган канаада билимен улантышат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Тимурлан Ташиев өзү окуган мектептин бир бөлмөсүн толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүп берди. Эми мындагы окуучулар заманбап жарык класста билим алышат. Бул каанада биология сабагы өтүлүп, мында мугалимге керек болгон негизги көргөзмө каражаттар орнотулду. Бүгүн мен аябай сүйүнүп отурам. Эмне үчүн дегенде бул классты мага тапшырып атышат да. Бүт жабдуусу менен жаңы парталарды коюп беришти, комплект менен жаңы стол коюп беришти, кресло дагы алып келип беришти, айнектерди пластикага алмаштырышты. Андан тышкары дагы оформлениясын жасап беришти. Эски оформлениялар азыркы кезге керек боло турган оформленияны кылып беришти. Мунун баарына менин бир биздин школда окуган окуучум келип жасап атат. Темирлан бул мектепте 7 класска чейин окуду эле. Мен 5 класстан ушулардын класс жетекчиси болгом. Анан школду келип көрүп, классты келип көрүп кеткен. Анан эле эже классыңызды ремонт кылып берейин деп калышты. Ошондон бери ошо ремонтту жасап атат. Морики доскаңызды алмаштырып коеюн деди да. Анан мен айттым, бул доскага тийбей туруп тургулачы. Мечтам бар. Балки мектепке через класс мына 3 этажга интерактивный доска коюп келип атат. Анан балки мага деле интерактивный доска койсо, мына эки досканы мындай жылдырып койсок, ошого как раз орун калып калат экен. Биягына ошол досканы илип коебуз, эмки жылы берем дегендей болуп атат сентябрда. Ошого күтө турайлык тийбегиле балдар деп суранып, доскамды калтырып калдым. Аталган класстын айнек терезелери толугу менен алмашып, окуучулар үчүн парта столдор да жаңыланган. Бул аракет окуучуларга да мыкты маанай жаратып, алардын мындан аркы билим алуусуна жакшы стимул болооруна да ишеним артышууда. Оформлениени деле өзү жасаптыр. Партанын светтерин деле подбирать кылыптыр, баарысын жакшынакай кылып жасап келди. Эжекке жагып атабы дейт. Жакпай кантет эле, жагып атат, сүйүнүп атабыз. Анан бул баланын жасаганы башка балдар үчүн аябай чоң өрнөк болуп атпайбы? Ар бир сабакка кирген сайын балдар партаны көрдүңөрбү? Бизде канча жыл мурун бүтүп кеткен бала мына ошону жасады. Теги доска немени көрүп атасыңарбы? Ошону жасады. Айнектерди мына алмаштырды, көрүп атасыңарбы? Анан балдар деле айтышат да. Биз деле чоңойсок, биз деле келип жардам беребиз, биз деле школубузду карайбыз дегендей да. Бирөөсү мага суроо берип эже, мен деген бүтүп окууну келгенче сиз бул мектепте иштебей каласыз да дейт. Я говорю, мен иштебей калам, башка мугалимдер болот, башка класстар болот. Там не обязательно мага келесиңер, башка класстарга деле жардам бересиңер деп ошентип атпайм. Ошондой ошентип сүйүнүчүм өзүмө батпай турат. Отрадно, что родители не забывают эту школу, помогают. Бул мектепти унутпай жардам берип жаткандары кубандырат. Мисалы Таймураз, Тимурлан Ташиевдер жана алардын улуу эжеси да биздин мектепте окуп кетишкен. Азыр Тимурлан жардамын көрсөтүүдө. Ал Саламат Жакыповнадан билим алды. Ал эми башталгыч класс мугалими Оксана Владимировна болгон. Мугалимдер бул окуучу туурасында жакшы пикирлерди айтышат. Эми Тимурлан мектепке ыраазычылыгын билдирип, көп жылдан кийин келип, өзү окуп кеткен класстык канасын оңдоп берүүнү, парталарды жаңылоону чечкен. Биз абдан кубанып жатабыз. Много лет он с благодарностью приходит сам. Номер 64 мектеп гимназиясы Союз убагында салынгандыгына байланыштуу сабак өтүлүүчү кааналар жана андагы эмеректерде ошол учурдан бери пайдаланылып, эскилиги жетип калган. Ал эми мектепти бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрдүн мынтип эскини жаңылап, көңүл бөлүүсү мугалимдер үчүн сыймык экенин айтышууда. Мне кажется, это, знаете, вот маленькая хоть пусть помощь будет. Менин оюмча чакан болсо да жардам болгону жакшы. Кимдир бирөө үчүн жөн эле бөлмөнүн ремонт иши деп багаланганы менен мында чоң каражат жумшалды. Курулуш
курулуш материалдары, дизайн менен иштөө, жасалгалы албетте бир топ кыйын. Бул аракет анын мекенине, мектебине, мугалимдерине болгон сүйүүсү. Жана мындан ары билим берүүгө ушундай салым кошууну каалаган окуучулар чыкса, билим алууда чоң секирик болот. Мындай балдардын чыгышы менен менимче мамлекет да бекем болот. Будут поддерживать образование, то, наверное, в образовании будет большой скачок. Белгилесек, номер 64 мектептин биология каанасы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Тимурлан Ташиевдин колдоосу менен толук жаңыланып оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Алдыда аталган мектептин башка муктаждыктарына да көмөк көрсөтүлөрү айтылууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 15-19 апрель күндөрү Буум Капчыгайында таш кулатуу иштерине байланыштуу жол кыймылына чектөө коюларын кабарлады. Таш кулатуу иштери күндүз жүрүп, саат 9:00 баштап 15:00 чейин уланат. Жол коопсуздук кызматкерлери унаалардын кыймылын чектеп, бир тараптуу тилке жабылат. Кезек күткөн транспорт каражаттары 30-40ка жеткенде таш кулатуу иши токтотулуп, жол ачылып турат. Мекеме таш кулатуу иштери унаа жана темир жол коопсуздугу үчүн жүргүзүлөрүн белгилеп, жүргүнчүлөрдү сапарга чыгаарда муну эске алууга чакырды. Буум Капчыгайында кооптуу таштарды кулатуу жана аларды тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн жылына бир нече жолу унаалардын кыймылына чектөө киргизилип турат. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарынан катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.